Кутман таң барыңыздарга. Таңкыр экөөңүздөр менен кайрадан түз эфирде амансыздарбы? Ушундай күндөрдүн биринде ишикте аба ырайы абдан сонун болуп турган чакта бизге дагы сонун келген коногубуз бар. Алыстан ат тартып, өзүнүн бир өзгөчө чеберлиги менен сиздерге таңазалайын деп ата энеден байыртан калган бир чеберлерди кайрадан жандандырып жаштарга, муундарга бир үлгү болсом деген коногубуз бар. Токтогул районунан келген Какей апабыз. Кутман таң. Кандай келип алдыңыз таң эрте? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы келдим. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук жакшы эми. Алыстан ат тартып келипсиз. Токтогул жергесинен келипсиз. Эл ичинде жүрсөк жакшы элебиз да. Сыргабай, оорубай элесиз. Эми Кудайдын берген нерсеси менен жүрөбүз да. Абдан сонун. Ушундай чеберликти кайсы жашыңыздан же кандай себептерден ушундай курактарды курап калдыңыз эле? Бул деген аябай майда жумуш го? Мен негизи 10 жашымдан баштап эле машина тиге баштадым. Анткени дегенде мен өзүмдүн төрөгөн апам аябай чебер аял болгон. Атам да уста болгон. Атам жыгачтан адам жасап койсо, эме апам костюм кийгизип коет болчу да. Адамды көрсөтүп коет болчу да ушундай. Аябай иштүү аял болчу, 34 жашында каза болуп калды. Анан кийин мен машина тиккенге, шырдак кескенге, ойгонго, өзүм иним дагы ойчу эле. Биз мектепте окуп жүргөндө эле биздин Качкынбай деген агайыбыз бар болчу. Ошо такай эле шырдактан сүрөт бере берет эле. Анан ошентип эле сүрөт тарта берет элек. Шырдактын сүрөтүн тартып, ар түрлүү кылып тартып бара берчүбүз. Ошентип эле кийин оймочу болуп кеттик. Ошо биздин мен чоң атам 106 жашка чыгып өлдү. А киши деген аттын жабдыгын чапчы да. Мен көрүк тартып берет элем. Бала кичкей кезимден элечи. Анан атам каза болуп калгандан кийин анан ошо апамдын немесин алып калдым. Атам багыш 89 жашка чыкканда каза болду. Ошол апаңдын кол эмгегин алып калдың кызым, мен кубанганым ушу деп коет эле. Анан ошо ата деп деле айтпайт болчумун, өзүм бөлөк өскөндүгүмө байланыштуу аке дечимин. Анан ошо кишинин ыраазычылыгын алгандан кийин кой уланта берейинчи деп ушундай майда барат нерселерди жасаганга үлгүрүп жүрөм да. Ошол убакта шырдакта басчыңыздар. Шырдак басчыбыз кадимкидей эле. Токтогулда билесиңер да, шырдакты деген баттап туруп басат го. Нарын жактарда шырып эле коет экен да. Бияктын шырдагы жеңил болот экен дагы, биз жактын шырдагы салмактуураак болот. Анан бети тегиз сулуу болот да. Эмне үчүн салмактуу болот? Анткени камыр менен баттайт да. Ошо себепке караганда анан бети да сулуу түшөт да, шырдактынчы. Биякта дегенде эле шырып коет экен, шырыгандан кийин баягы жийин чактуу болуп мындай жумшак. Токтогулда кат кылып, анан үстүнөн дагы шырат эмеспи? Асты үстүңкү ою менен алдындагы ичти баттайт да, анан жээк басат кайра. Биякта биринчи жээгин басып алып, анан кийин шырып коюшат экен. Сиз ошо шырдактарды, кийиздерди жасадыңыз? Жасадым. Канча күндө бүтчүлөңүз шырдак кийизди? Мен мындай такай отура албайт болчумун да. Иштечимин, жөжөдөй балдар болсо, анан ошо иштеп келгенде эртели кечкисин түнкүсүн дегендей ошо бир шырдакты бир айлап бүткөрчүмүн. Бирок мындай келки ойгонду элдерге эле оюп бербесем, өзүм эми баягы жаш элмет болгонума байланыштуу. Анан мен деген жалаң эле баягы элден кала берген кийиздердичи, бычасың да, бычканда кесиндилерди эле мындай 4 бурчтук кылып өзүнчө кылып эле шырдак жасачу элем. Метрин 3 метр, биягын 1,5 метр кылып ушундай кылып жасачумун да. Аны эмне колго тикчү элеңиз, жанында басчу элеңиз? Колго тикчим. Колго тигип туруп эле анан кийин кайра жанагыдай кылып баттап коет элем да. Анан ошентип эле жашоолор өтүп келе берди да, ошентип келдим да. Сону, бул курактарды кантип курайсыз? Ар бирөөсүнүн бир өзгөчөлүк оюлары бар экен. Мен эми бул материалдарды деген мындай да, илгери Советтер Союзунда мен иним механик болуп иштечү эле, ошондо складынан барып
ошо фабрикадан барган кыркындыларды трактористтер, машина айдагандар колдорун арчы ремонтко отургандар кылат эле да. Азыр бизде фабрикалар жок болгондугуна байланыштуу бардыгы эле менчик болуп калды го, жеке менчик болуп калды. Анан алар деген мүшөк кылып эле мусорду алып барып таштап атышпайбы кыркындыларынчы. Ал жак деген эмне додо болуп элге сүйкүмү жок көрүнүп жүрөт дегендей чиринди көп азырчы. Элге зыяндуулугу көп. Бирок мен ошо тигүүчүлөргө барып эле уялбай эле алып келем. Анан ошолорду эле ушундай ар кимисин ар кандай нерсеге ылайыкташтырам. Мисалы үчүн ийип ийрип, монтип жүндөрдү ийрип туруп, анан аны кайра эмеге ороп, анан белинен байлап тоголок кылып жасап туруп анан кийин. Болгу ушундай турбайбы? Плейт этем, мону ошентип плейт этем да. Мунуларды болсо, буларды болсо айбырлоктойм биринчи. Узун кылып түзөп алып, 7 сантиметр кылып алып анан узун кылып айбырлок кылып туруп анан ар түрлүү жип менен айбырлок жасап алып туруп анан кайра басып чыгам да. Ушунда муну колго басасызбы же машинка менен? Машинка менен басам муну, машинка менен. Булар ошо неме жанагыдай жиптен да, ар түрлүү шырдактын жээктеринен калып кеткен, жана жемпир да токуйт эмесмин. Ошо токуган жемпирлердин жиптери баларчы, ошолордон кала берген нерселерди ушинтип жасап коем да. Бул болсо кийиз да, кийизден ошо кубик кылып жазалды ушундай кылыпчы. Мен буларды деген жасаганда муну мынакей бул деген эми азыр деген кастрюль бар го. Ушу кастрюлду столдун четине койсоң күйүп кетет деп. Астына салып коюш керек, Мунун астына салыш керек. Чайник койсо мунун үстүнө коюш керек. Клёнка жабышып калбаш үчүн булардан мындай кылып туруп чыныларды үстүнө коюп, чай ичкенге ылайыкташтырылып жасалган комплеги менен булар. Ошо. Бул да кийизден жасалат. Кийиздики дагы, бу да кийизден. Буларды болсо жанагыдай неме кылганга кастрюль ысык кармай албайсың да. Анан ошолорго кармаганга деп буларды чүпүрөктөн тигилген буларчы. Сизден бир кыпындайдагы кездеме чыкпайт турбайбы? Машинанын тишине, эмесине, ийнесине илинген нерсе калбайт да, мусор чыкпайт. Булар да ошондой. Бу да ошондой, баары ошондой. Кайсы материалдан кайсы өң кандай болуп кесилип калса, ошону кайра ушундай кылып тиккенге аракет кыла берем да. Ушинтип неме кылдырбайм. Чүпүрөктөр калбайт. Бул оюлардын дагы бир чечилмеси барбы же ушундай эле өзүңүз бир кездеме ылайык кылып эле тиге бересизби? Бул деген эми мындай караганда бүт эле тумарчада. Ошо бүт тумарларды эле тизип койгондой көрүнөт эле, көрүнүп турбайбы? Тумарды тизип койгондой болуп эле көрүнөт да. Анан ирети менен бу деле тумарча, бу деле тумарча, бу деле тумарча. Ошо тумарчаларды ирети менен кошкондо ушундай бир фигура чыгып калат экен да. Ою чыгып калат экен да. Ушундай. Сиз ошону жаштарыңыздан апамдан алып калдым деп атасыз. Ушуга чейин тийип келатыпсыз. Жашыңыз канчада деп биздин да телекөрүүчүлөр абдан кызык болуп аткан болуш керек. Жашынакай сулап акебиз келиптир студияга деп. Мен азыр бүгүнкү күндө 72 жаштамын. Буюрса 72 жаштамын. 73 жаштын чайын ичип калдым уже. Канча балаңыз бар? 8 балам бар, 7 кыз, 1 уулум бар. Алла Тааланын берген балдары. Мен ошо балдар менин байлыгым деп жашоодо жашап келе жатам. 37 неберем бар, 6 чөбөрөм бар. Меники эмес, Кудайдыкы. Ошо балдардын күлкүсүнө кубанып, ошолордун жүргөн тургандарын карап кубанып, ушулардын жашоосун, жакшы жактарын көрсөм деген ниет менен эненин баары эле тилектери ошодо. Балдарым жакшы болсо экен дейт да. Ошо балдарымдын күч кубаты менен жашап келе жатам да. Балага энеге бала деп атпайсызбы? Мону айткым келип атат. Бир башкача өзгөчө тигипсиз да? Буну эмне салып коебу же столдорго тапиреткелер бар го? Мындай чай ичкен тапиреткелерге ошолорго неме кылса,
салып отурса баягы эме да жашынакай экен. Мынтип алдагы жерге деле салып отуруп алса, жумшак дегеним, жыгачтын үстүндө же неменин үстүндө. Муну кантип тиккес бул оролгон сыяктуу экен. Бул материал өзү ушундай материал экен да. Ушундай эме материал экен. Анан бир кызым Шиада иштейт. Ошол иштеген жеринде ушундай материал бар экен. Апа моундай материал бар экен, эмне кылайын дедим. Бирок эмелери узун тигишке де кетпейт экен, мындай тигишке де кетпейт экен. Эмне кылсам экен деп анан ойлонуп, анан кийин ороп тигип ушундай чыгып калды. Анан ушинтип эме кылып коем, кыздарым келип калабы, неберелерим келип калабы. Айшыгыза келгенде ушуларды берип подарок этип, ар кимдин эмесине берем. Үйгө мисалы үчүн деген өзүмдүн баягы элик жарма туугандар келет да, биз кыргызбыз. Келип калса, келин кезектерим келип калса, мен аларды азыркы жоолуктарды деле салына бербей калышпадыбы. Анан жоолук ордуна ушулардан берем. Керектүү нерсе эле. Ондан алып барып алдыңа салып отур, муну небереңе берип кой, муну тиге бер деп 2-3 күн кылып берип коем. Алар кубанган бойдон кетип, мен да ыраазы кылдым го деген ой менен, жакшы ой менен калам да. Ооба, жоолук салсаңыз азыркылар деген жоолуктар салынбайт, ал сандыкта калат. Салынбайт да. Бул болсо үйгө керектүү нерсе экен. Ошо да. Шырдакты шырат кез, куракты курат экес. Жанагы кол сайма деп коет биз, кол менен сайып. Кол сайманы биз аябай сайып калдык го. Азыр мен негизем багы ортодон тиякта айылда болуп тигүү болуп калып, эме кыла албай калдым да. Атак ары ченемдин нерсе алды элечи. Атак негизи колго саймаларды колго саят элек да. Сонун саймаларды эч эмеге сайчубуз, жанагы айнек бардаларга сайчубуз. Азыркылар занавеска деп калбадыбы. Биз болсо занавесканы колго сайып туруп илчик да. Азыр болсо илгери бай бүт кол менен бүткөн да. Туштурдуктар, туштурдуктардын түрүн сайдык, төшөктөрдү сайдык. Мен төшөктөрдү сайгамды менетке күйүп калдым. Анткени ошо сайып калган төшөктөр шыпыргыга мулинасы жыртылып кетет экен да. Анан ошондон кийин бул болбойт экен деген эмени чечип калдым да. Жанантип сайманда бир сайып жасашчу эмес беле? Түк чыгарып, түк чыгарган дагы бар, анан кийин түгү жок. Эме менен сайган бар да, шөөгө менен сайлап, керип коюп. Мен өзүм апам окумуш сайчы да ошондойлорду. Азыр ошолорду эстесем, турган жерден көздөн жаш чыгат. Апам багыштан колай депчи. Ошондо апаңыз канча жашта сиз көз алдыңызда калды? Апам 34 жашында каза болуп калды. Сиз канча жаштасыз? Мен ошондо 7 жаштан 8 жашка кеткен элем. 1-классты бүтүп 2-класска окуп калган элем. Менден кийин 3 иним бар. Ошол иним, кенже иним кас-кас туруп жыгылып кеткен бала болчу да. Ошол үчөөнү менден 1 класс эме 1 эле жаш кичүү иним бар, толукту азыр. Ошол жака инженер болуп барып ошо ойдон калып кетти. Анан айылда 2 иним бар. Бирөөсү мен өзүм атам да боз үй жасайт эле. Азыр бул иним кенже иним да боз үй жасайт. Улуу иним 72-ге чыгып атат. Ал дагы азыр боз үйдө жасайт. Анан кийин бүгүн пенсияга чыгып алдым дебестен доктурда завсклад болуп иштейт. Толуктун эмес доктур ооруканасында. Анан бир инем Камбар-Атада иштеп жүрүп азыр пенсияга чыкты. Ошондо бир туугандарды чоңойтуп, өстүрүп, жетилдик. Аларда неберелүү болуп калышты. Анан багы жашоо деген өзүнүн алдыга умтулта берет экен да. Бир туугандарыңыз аман болсун. Денсаулыктар чын болсун. Бир тууган бул жөлөк таяк деп коет, ата-эне бул ачказуу деп коет эмеспи. Силерге жакшы багыт берип кетиптир ата-энеңиздер. Ошо курактарды курап, шырдактарды шырып, өзүңүз да ушундай келиндериңизге же кыздарыңызга үйрөтүп сиздин жолдогондор барбы? Кыздарым бар. Кыздардын баары эле машинеге отурушат, баары тигишет. Баары эле тикмечилер. Анан кол ишти аябай жакшы алып кеткен бир кызым бар. Менден де шумдук тигет, жакшы тигет.
көзү баарына жетет. Эме курактын дагы адам тааныгыс курактарын курайт десем жаңылбайм да. Куракты ошондо өзүңүздөр бир идея кылып жасайсыздар да? Кичинекей могу материалды кесип алып жасайсыздарбы кездемен? Ооба, кесип алып жасайбыз. Кесибиз. Бир нерсени ойлонсоң, ошонун ойго жараша эме аласың да. Ал тыйгызды мага караган эмен карып калдым да. Мен аң сезимим баягы эле жасап көнгөн басма курак. Басма курак да. Мен ушундай эле баягы эски илгерки апам багыштын жасаган куруп, апам ушундайдан туштурдуктарды укмуш карайт эле. Анан ушуларды эме кылып ошол мен жасаган ушундай да. Мен азыр өзгөчөлүк кылганым, апамдан айырмаланганым ушул болду. Ушу материалдарды ушинтип өзгөчө жасапса, кооздугу да бир башкача болуп чыгат да. Ушуну биринчи абирлоктон өткөрүп алам, анан кийин басып чыгам да. Сиз 72 жашта болуп, анан азыркы заманбап машинага отуруп дегенсиз. Жерге кидеп жана кол жок, азыркы машинага эле отурам. Көзүңүз курч экен анда. Очки менен иштейм. Могу мен биринчи тиккенде мындай эле тигип жүрдүм, бирок бул сал бул ичин карай тартып калат экен. Анан мунун ичин тарттырбаш үчүн эмне кылсам деп ойлонуп, анан моундай тумарча бастырдым. Тумарча бастыргандан кийин бул жагына кайрылып калбай, ушундай түз жакшы жатып калды да. Анан уктоочу бөлмөлөргө салып койсо абдан сонун болот экен, жумшак. Мындан мен баягы өзүм колумдагы жакшы эмес да, бир колум жакшы көтөрбөйт. Анан биринчи кызыгуум менен мен моундайлардан 3 метр жасап жүрдүм. Бир үйгө бир сала турган кылып. Кыздарыма жасап бердим. Азыр ушу столдун төрт бурчуна тең алып отура турган кылып. Баягы кээ бирин сатыкка койдум дегендей. Ошо сатык жөнүндө сүйлөшөлү. Буйрутма берип, мону тигип бериңизчи, же эртең мен кызыма сеп берет элем. Ушундай бир демек көшөгө же монда атка коюштар жасаш керек дегенде болот. Болот да, болот. Эми биз Кудай буйруса мына ушу январдан нары карай кыздын себин жазайлы деп кызым экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Жалаң кыздын себин тигелик. Жанагы мен швеяныкын алып келип, швеяда иштейт эмес кызым. Швеяга иштебей эле ушундай кылалы деп жатабыз. Эми бизде ойлонгон ойлор аябай толтура. Көшөгө жазаш керек, көшөгөнүн башын кандай кылыш керек, ортосун кандай кылыш керек, туш кийиз тоо азыр эч ким тартынбай калды. Килемче кылып куралгандар болгон эле. Азыр ошо келиним урунуп жүрөт. Кызым 10 класста окуп жүргөндө кураган, жылдызча кылып курап туруп, 3 метр, 2 метр кылып бир чоң килемдин немесин кылып азыр ошо келиним пайдаланып жүрөт. Андайлар толтура. Бир туугандарымдын баарынын үйүндө бар плеттер токуп, неме кылган жаныбарлардын сүрөттөрү түшкөн. Ушундай эме да эми ар нерсени мынтип карап отура берсең, көп нерселерди жасаганга үлгүрөйүн деп ойлойсуң, бирок убакыт жетишпейт экен. Убакыт жетишпейт экен. Нары мен карылык кылып калдым азыр. Эми Кудай буйруса кызым жанаман болсо, ошо кызымды колдосом, ошо кызым жазайт деген ниеттемин. Ошондо азыркы учурда көбүнчөсү кол өнөрдү, кол чеберлерди аябай бааланышпайбы. Жандай базарларга барсаң, азыркы өзүнчө бир магазиндер ачылып калды. Кызга сеп деген сыяктуучу. Ошолордо оймолор дагы, анан сайтканда жана түктүү саймалар дагы аябай баалуу болуп атат. Буюрса ошондой да сиздердин тилегиңиздер бар. Мен ошо эме кылай, азыр бүгүнкү күндө өзүм баягы эски эме бала кездеги, жаш кезимдеги эмелерим уже жок болуп кетти. Оймолорго. Ойлар. Жанагы бетин түктөгөн саймаларчы, ошолор жок болуп кетти. Азыр жок андайлар үйдө. Мен азыр бир өзүмдө ушундай ой бар. Ошону сайып бир балдарыма калтырсам деген оюм бар. Ой толтура, бирок аткарыш кыйын болуп атат. Мындай колго сайган бир эле эшик бардам калды. Крест менен сайылчу го илгери. Болгарский деген сайма бар эле. Аларда туш кийиз сайчу элек. Азыр туш кийиздерди эле тартуубаганына байланыштуу ушу айыл апаларга кетип кетти да. Жок, азыр үйдө жок андайлар. Азыркылар көбүнчөсү
туштурду колдонбой эле азыр Кытайдан чыккан жана эле эме кагазды эле чаптап алып эле сулуу болуп отуруп атышпайбы. Бирок мага анчейин жага бербейт ошолор. Ушунун колунан көрүп момундай болсо болбой беле деп сүйлөйм. Бир туугандарыма сүйлөйм, эми бирөөлөр кабыл албайт. Десем, бир үйдү ошентебиз эже деп коюшат. Азыр көбүнчөсү ушинтип калышпады, бир үйүнү, бир бөлмөсүн кыргызча кылып, калганы азыркы заманбапка ылайыктуу кылып, Анан сиздин кол чебериңизден тышкары жакшы ырдайт деп да айтышат сизди. Эми баягы окуучулук күндөрдө бизде кружоктор болчу эле. Кружокко катышып, баягы бий уюштуруп, ушинтип жүрчү болчубуз да. Эми азыр деген баягы эски ырлардын баарын эле унутуп калдык. Унутуп калдым эми мен. Герда деп кыйнай беришет. Колдон ушундай чеберликти төгүп атсаңыз, өзүңүз бир сыйкайып 72 жашта эмес болуп турсаңыз, анан сизден кантип суранбашсыңдар? Ырда дей беришет, анан мен эми ырдаганда азыр эмне балдары деле калат экенсиң. Ошо эми көп эмес, эми бир куплет ырдап берейин. Кандай эле унутуп кеттим ошо. Мунардын сүрдөгү болот экен. Кызымдын кызы кыйнаса, кысталыш жерден ыйласа, кыйналса мага макулумун, кыз күйөм мени сыйласа. Кыйналсам деле макулумун, кыз күйөм дайым сыйласа делер. Бул деген эски чыгармалардан болушу мүмкүн, эски чыгармалардан. Анткени эски чыгармалар сөзүнө басым жасашчу эле. Азыркы жеңил, желпи эмес. Азыркы ырлар эми билбейм, жаштар калып болсо биз эсибизде деле калбайт. Мен өзүм негизи айылда жүргөндө ушундай ыр жазчумун, кайгылуу ырларды жазчумун да. Апам өлгөнүнө байланыштуу баягы эски тытыл калыптыр тетрадтарым. Ала келген, бирок уялдым. Ала келбейтсиңиз, ал тарыхта турат, тытыл калыптырда бирок. Ошо балам 1 жашка чыкканда 1 жылдык тоюн өткөргөндө ошондо жазган ырларым, өзүм апам өлүп калганда баягы өгөй эненин азабын тартканда ырларым, анан көбүнчө жанагыдай жамандыктарда кошок кошуп ызаланган ырлар, ушундайлар көп эле. Ырдагы жөн жерден чыкпайт эмес деп коет эмеспи? Ооба да, эми ыр деле баягы бир кубанычтан, анан бир кайгыдан чыгат ыр. Кошок деле ушундай кайгыдан чыгат да. Баягы өлгөн жеткенде кошок кошуп. Сиз ошо ыр жазып калчым деп атасыз, кошокто ыр жазчым деп атасыз. Ошондо сиз 7 жашта калсаңыз, канча жашыңыздан баштап жазып баштадыңыз? Мен ошо баягы бала кезинде көп деле эмес болчумун. Мен ошо поштодо иштейт элем айылда. Анан ушунда баягы апа өгөй эненин бир ызаларын нема кылганда ошо поштодо отуруп алып, кече эле мына балдарым төрөлгөндөн кийин эле ошо балалык күндөрүмдү эскерип, ошо бала кезден бир элес деген ырым бар да, сумкамда жүрөт. Ошондой убакыттарда поштодо отуруп алып, анан жазчымын да, жазып, анан ошондон кийин шаарга келгенде көп эме болуп кетти. Жазбай калдыңыз. Жазбай калдым. Айыл чергесине жүрүп, жанагы атаңыздын үйүнө барганда, жошол көчөдөн өткөн кеткендер баарды көз алдыңызда элестетип, анан элге келип жазчу окшойсуз да. Мен көбүнчө поштодо көп отурат элем да. Анан отурган убакытта баягы өзүмдүн ызаланган убактыларым болот го, ошо ызаланган убактыларымда жазчым. Ошондо балал болуп калган чакта эле жазчым. Балдарым эле чакта, ошо кыздарым, мынакей кыздарым чоңоюп калды, школго окуп калды. Анан кыздарым чоңоюп калса, эме, булар турмушка чыгат, булар менен алаксыйм дегендей кылып чыгарчымын да. Мен тарткан азапты кыздарым тартпасын деп ыр жазчымын да. Анткени
эненин жүрөгү ушундай кенен болуп турбайбы? Мээримге бай. Башка мен көргөн күндү балдарым көрбөсүн. Мен жебегенди балам жесин, мен кийбегенди балам кийсин дейт турбайбы? Ошентип ошо балдарыма жакшы тилээ, ошо мен ушундай тарткан азан кайгыларды менин балдарым тартпасын деп тилек кылып ырдачымын, ыр жазчымын. Сонун. Ошол ырларыңызды буюрса дагы бир эфирде окуп бересиз деген тилектерди айтып кетели. Анан мындай сурагым келип атат. Куракты курадыңыз, шырдакты шырдыңыз. Буюрса жакшы бир септерди жасайбыз деп тилек кылып атасыздар. Ошондо бир төшөккө канча метр, анан канча курак кураш керек? Анткени жерге сала төшөк, анан журканда бөлүнөт. Бул азыркы материалдар баягы илгеркидей материалдар болбой атат да. Илгери 3 метр, мисалы үчүн 3 метр кыжым болсо, илгерки кыжымдардын эни тайкы болгон эле. 3 метр кетчү, материал ичи деле ошондой кетет болчу да. Эми азыркы материалдар ар кандай болуп атат. 1.20, 1.80, 1.60 деген материалдар бар го. Анан эми ошону канчага өлчөсөң, ошого жүрсөң, негизи стандарт төшөк 3 метр да. Жерге сала төшөк 3 метр. Жерге салар 3 метр. Анткени мисалы үчүн бир ушул комнат боло турган болсо, бул жагына 3 метр жасаса, анын тиги жагынын узундугуна жараша, анан кийин бул жакты кылып ошо бири-бирине ылайыкташтырып, эң акыркысы кичине кыскараак болуш керек да. Анткени бүктөлбөй, үстүнө кабатталбай салыныш керек да төшөк негизи. Кээ бир үйгө барсаң, каттап мынтип үстүнө салып коюшат го, мага жакпайт ошо. Ошондо узундугу 3 метр болгон жер төшөк болуш керек. Журкандар канча болуш керек ошондо? Журкандардын эмеси узундугу адамдын бою 2.20 кылыш керек. 2.20, турасы 2 метр кыргыз журкандар болсо. Эгер азыр эми 1.5 метрден эле орус журкан кылып калдык го. 1.5 метрден эле. Азыркынын эни деле ошондой болуп атат. Энин эле айлантып тип, азыр баары жеңил болуп калды кызым. Баары жеңил. Илгери баарын бышчы, анан кийин мындай кылчы. Азыр материалды өзү 1.5дан кылып чыгарып атат Кытай. Ошо 1.5ды 1.5 бойдон тигип коюп атат. 2 метрлик материал болсо 2 метрин 2 метр бойдон эле тигип азыр оп-оңой болуп калбадыбы? Машина менен шырып коюп атат. Илгери колго тикчүбүз мынтип тепчип. Аны дагы пахтадан ийирип алчубуз. Тиги жөрмөй турган эме кабый турган жипти. Азыр міне өкмөт баарын чыгарып койду. Жараза деле, жарабаза деле ошо менен тигип атпайлыбы азыр. Ошондо жанагы жипти ийирип алып тикчик деп атасыз. Ошол жиптер азыркыдай эмес да, бышык болчу да? Бышык болчу, бышык ийрисиң да аны чоюп алып ийирип, анан кайра чыйратып коесуң, андыгын тим эле буп-бышык болот да. Азыркы жиптер журканга, кабыганга ылайыксыз жиптер азыркылар. Жоон журканды мындай эме кылып кете турган жиптер да азыр. Азыр көп эле машиненин жибинен кылып жүрүшөт. Журкандын өзүнчө жиби болуш керекпи? Журканды кабыганга өзүнчө бир пахтадан жасалган жип болсо жакшы кармайт да. Азыркы тигилер болсо бош эле кой берип атпайбы журкандарды. Жана өкмөт болсо ал машина менен шырып коёт. Ортосун шырып коёт, э? Аргасы жерин шырып коёт, бир жуугандан кийин синтефондору бир бурчуна ийилип калат го. Илгеркилердики андай болгон эмес да. Алар шырыган да жөн эле. Ортосун ушунчадан койгон, бир канча десем 15 сантиметрден коюп туруп, анан колго ушинтип темене менен тиккен да. Жибин ийирген илгери, ийирип жасашчыбыз. Азыр колго ошо оймок менен тикпей? Азыркылар машина менен тигет. Машина менен шырып калышты азыр. Эгер сизге буйртма берип калса, сиз кандай вариантта тигесиз? Кол менен шырасызбы же жанагындай заманбап машина менен тигесизби? Эмени? Төшөктөрдү кол менен де. Кол менен. Кол менен кабыбаса машина менен кабыган пахтаны кармабайт да. Кармабайт пахтаны. Машина аябай майда эле шырып койбосо пахта кармалбайт. Пахта биргелки азыркы пахталар дагы илгерки пахтадай эмес да кызым. Азыр деген эски пахталар чогултуп барып иштетип туруп эле анан кайра келептеп коюп эле сатып атпайбы? Кайра жаңылап туруп. Ошо да. Ошентип атат. Азыр деген аларды жер төшөккө эле салбасаң, журканга салганга болбойт. Анткени тебингенде томолоктош бир бурчуна түшүп калат. Ошонун кездеме алардын астында кантип иш керек, колдонуп же колдонбогон?
айырмасы болот да. Кестемени? Пактаны. Пакта деген тиги тартылган пакта белгилүү болуп турбайбы? Бириндеп турат да, бириндеп турат. А тиги өзү атайын иштетилген заводдон келген пакта ал башкача. Ал бири-бирине чапташып тартсаң дагы аразы сыйрылып турат жашынака болуп. Азыр эмне базардан алсаң баягы эле өзүң элден алып чогултуп алган пактасын иштетип туруп эле кайра сатып атат. Азыр баары экономист болуп калышты. Баары билип калышты деңиз. Мурдагы деген сиздин учуруңуздарда пактаны дагы 3 метрлик төшөккө көбүрөөк салыш болуш керек килограмм. 3 килограмм. 4 килограмм салат да. Азыркылардын ортосунда синтефонду аралашып калышы мүмкүн. Ошентип атпайбы? Ошон үчүн жеңил. Бетки төшөктөр оор болчу, Сизге чоң ыраазычылык. Сонун бир колуңуздан келген өнөрлөрдү кыргыз элине тартуулап, өчүп бараткан нерсени кайра жаңылап атканыңыз үчүн кандай кеңеш берет элеңиз? Ошо сиздей болуп апалар дагы жаш бизге окшогон муундар да көрүп атат. Атадан, энеден калган бир өнөрдү алып кетиш. Биздин кыргыз илгертен эле булар деген мындай кажыбас, кайраттуу, иштерман эл болгон да кыргыздар айрыкча. Азыр эле жалкоо болуп атышат да, балдарыбыз көчөдө көп жүрүп. Болбосо илгери деген ошо мектепке бара электен баштап эле тырмалаңдап эле ата энеге жардам берип келген да балдар. Айылдын балдары ошондой эле азыр делечи. Анан бу мен азыр сүйлөмөкмүн кыздарды. Мына көчөдө жүргөнчө жанагычылап кээ бир кыздар жүргөн көчөдө жүрүшөт дейм. Ошо жүргөнчө ушундай оокаттарды кылышса, биринчиден өздөрү үчүн жакшы болмок. Аң сезимдери өсмөк. Канча ушул иштерди жасаганын ордунда канчалаган ой, сана, канчалаган нерселердин баары өтөт да көз алдыңданчы. Ошол кыздарга айтмакмын, ошо азыр деген заман жакшы болуп атат. Кымбатчылык эле болуп атпаса, жакшы болуп атат. Биз илгери материал, кыжым деген нерсени табыш үчүн бир уйчуга, бир саанчыга барып очеретиңе мени алып берчи мага деп барчубуз. Азыр кыжым деген базарда батпай турат. Материал батпай турат. Эми ошол материалды эме кылга сатып алып, мүмкүнчүлүгү жетпей калган болсо, бүтүн кестемени кеспей эле азыр мына тигүүчүлөрдүн мусорго таштап атат. Мусорго таштатканча оокат кылып койсок, оларды деген кандай эле жакшы болот. Мен кыздарды, балдарды ушу жакшы иштүү болушуна, тартиптүү болушуна, сабырдуу болушуна чакырат элем. Сонун. Сизге ыраазычылык. 72 жашта бизге эч ким бербейт болуш керек. Жапжаш моюнча, супсул моюнча кез, жүрөгүңүздө болгонду кагаз бетине түшөт кез. Бул абдан сонун, себеби көп нерсени кишиге айта албасаң да кагаз бетине айтып түшүрөтпүз биз да. Ошондой кыздарыңызга, балдарыңызга ден соолук, сизге ден соолук, колуңузга береке, колуңуз менен тең карыңыз, бар болуңуз. Чоң ыраазычылык. Таң эрте келип бизге жакшы маек куруп бергенсизге рахмат. Силердин эфириңерге да рахмат. Ар дайым тунук болсун. Бизге окшогон үйдө билинбей жаткандарды эл алдына алып чыгып тургуңуздар абдан жакшы. Рахмат. Ыраазымын силерге. Тунук эфир каалайм. Чоң рахмат. Иштериңер ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Ден соолугуңар таза болсун, тапканыңар берекелүү болсун. Ушундай эл үчүн кызмат кылган кыздар, уулдар болуп жүрө бергиле. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык, Алла ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бир сонун маек болду. Какей апабызга ыраазычылык айтабыз. Жалпы жамаатка ыраазычылык. Сиздер менен коштошпойм. Эртең жолугушабыз. Сиздер менен мен Самара Мамбаева болдум. Көрүшкөнчө.